Менин айта турган окуям бүгүн ушак жөнүндө да, ушак. Кээде аялдар эле айтат ушакты дейбиз го, жок, аялдар эмес, эркектер дагы айтат экен. Бул окуяда бир кылыч аттуу киши болот экен. Анан ушундай бир атагы чыккан ушакчы болот экен да, бирини бириге жамандап, бирөөнүн үйүнө кире калып, жалгандан жала жаап, ким көрүнгөндү ушактап, кимдин кызы калбайт экен, эрген чыккан күйөөсү калбайт экен, кыскасы баарыны жамандап, бири-бирине жамандап, кыскасы айылдагы бибиси экен да, мындайча айтканда. Анан ошондой күндөрдүн бир күнүндө Мурат аттуу уулду болот экен. Ал уулу тили чыгып, уже сүйлөп баштагандан баштап аны дагы ушакчылыкка үйрөтөт экен. Кошуналардын үйүнө кичине адамдын саны көбөйүп калса дагы, бар кирип чыкчы балам, эмне деп атышат, эмне кылып атышат алар, көрүп келчи деп баласын жөнөт экен. Анан баласы ойногончо кирип, алардын полный маалыматын атасына алып келет экен. Атасына алып келсе, атасы дагы канааттанбай, балам эмне деди, кандай болду деп баягы баланы уже айткан сөзүнөн сырткары дагы жалган айтышка мындай не кылат экен, шыктандырат экен да. Баласы көбүртүп жабыртып, билгенинен билбегенин деле кошумча кылып айтып, атасынын баягы сүйүнгөнүнө айта берет экен да, кошумчалап элечи, атам сүйүнүп атат, мен айта беришим керек экен, значит депчи. Ошентип анан кийин баласын ошондой бир атагы чыккан бир жалганчыга, атагы чыккан бир ушакчыга, атагы чыккан бир жалакорлукка үйрөтөт экен да. Ошентип күндөр өтүп баласы чоңоюп, билесизби кимге жала жапканын? Атасына жала жабат экен. Атасына жала жаап, атасы ошол жерден опук жегип калат экен да. Анан кайсы күнөөм үчүн мен мындай болуп калдым, кайсы күнөөм үчүн мени Кудайым ушинтип жазалады деп, анан адамзат ушундайбыз да, өзүбүздүн күнөөбүздү билбейбиз дагы, бирок кайсы күнөөм үчүн деп Кудайга наалайбыз да. Ошон үчүн өзүбүздүн кылып аткан бир проблемабыз болуп атканда, сөзсүз Кудайдын алдында биз кандай күнөө жасадым эле деп бир ойлошубуз керек да. Баягы кассетаны аркага түрдүргөндөй, биз дагы түрдүрүп ойлошубуз керек да. Эмне, кайсыл жерде мен кайсыл нерседе ката кетирдим, Кудай мени ушундай жазалагыдай деп туруп түрдүрсөк, ошонун жообун алабыз да. Ошонсуңардай бул жерден бул окуя ушундай менен аяктайт, ушул баласынын жала жабылуу уже кордолгону менен аяктайт экен. Ошон үчүн келечекте биз балдарыбызды туура жол менен тарбиялайлы, адилеттүүлүк менен тарбиялайлы, Кудайды таанытайлы. Кудайды тааныган бала эч качан бизге мындай жаман бала болбойт деп айтадым да. Кудайды таанып, Кудайдын улуулугуна, Кудайдын мындай бар экендигине үйрөтсөк, буйруса, балдарыбыз буйруса, иншаллах бизге жакшы уул кыз болуп берет деген жакшы ниеттемин да.